Ассаламу алейкум, Өзгөрүш мырза. Алейкум ассалам. Биздин ушундай подкаст, интервью программа бар. Азыр түзүп атабыз. Биринчи коногубуз сизсиз да. И ушул подкасттын аталышы X10 Market деп аталат да. X10 Market. Ооба. Дагы бир жолу ассаламу алейкум, кош келдиңиз. Алейкум ассалам. Рахмат. Кандай жүрүсүздөр, кандай жатасыздар? Жашооңуз кандай? Баары сонун, ойдогудай. Улам жаңы нерсени үйрөнүп, жаңы нерселерди көрүп, дүйнө таанымды чоңойтуп, азыр бул ушунча кандай десем, биздин өзүбүздүн тилибизди, өзүбүздүн маданиятыбызды, өзүбүздүн жаштарыбызды ошол биздин мамлекетибизге пайдасы тийчү деңгээлге көтөрөлү деп азыр болгон жерден болгон нерселерди алып жүрөбүз. Эң жакшы, чоң рахмат. Ушундай биздин чакыруубузга келип туруп, ушул жерде отурганыңызга. Анан мен бардык адамдардан сурайм да, мисалы, биз экөөбүз сүйлөшүп атабыз, жана бизде көрүүчүлөр бар да. Көрүүчүлөр сиз жөнүндө билиш үчүн негизи кээ бирлер контекст деп коет, регалий деп коет, же о себе да, презентация. Вот 30 секунддун ичинде кыскача өзүңүздү презентовать этип берсеңиз жакшы болот. Мен Өзгөрүш Шабакеров, жалпыңыздарга чоң салам. Мингайл ФМ радиосунун үнү, диджеи, КТРК музыка телеканалында алып баруучусу, анан диктор, актер дубляжа, анан дагы КВНщик. О, ура! Кол чабуулар болсун. Хорошо, эң жакшы. Мен адашпасам, көбүнчө сиз Кыргызстанда эмгектенип, Бишкекте жашайсыз да? Анан Москвага эмне себептен келип калдыңыз? И Москва на первый взгляд кандай экен? Мен Москвада биринчи жолу эмесмин. 2015-жылы 3 айга келип кеткем, 2016-жылы 1 жыл 1 айга келип кеткем, 2017-жылдан баштап ошо Кыргызстанда Мингайл ФМ радиосунда иштедим. Анан бул жака бул жолкусу келгенин себеби федеральный дикторлордон курстарынан окуп, үйрөнүп, дубляж фильмдер кандай жасалат, ошолорду көрүп, азыр ошол курстарды жыйынтыктап эми жакында Кыргызстанга барган атам. Охо, жакшы. Кыскасы, Кыргызстандан келип, Россия мамлекетинин билимин алып, кайра Кыргызстанга алып барып атат да. Эң чоң салым экен. Хорошо. Сиздин именно азыркы учурда Мингайл ФМде иштейсиз, эсте туура түшүнсөм. Ошол жакта кандай именно сиз задачаны аткарасыз да? Ролуңуз кандай? Мен азыр Мингайл ФМ радиосунун айтпадымбы, үнүмүн депчи. Мисалы, Мингайл ФМ радиосунда болчу программалар, же болбосо Мингайл ФМ радиосунун элге кайрылуусу болсо, ошонун баардыгын менин үнүм аркылуу кайрылуу болот. Мисалы мындай да, бир программаны алалы, Баш бармак деген шоу программа. Баш бармак шоу программасы күн сайын кечки саат 5-тен 7-ге чейин Мингайл ФМ радиосунда. Мингайл ФМ радиосу кыялдар орундалат. Ушунун баары менин үнүм аркылуу кетет. Охо, ушул үндү угуп туруп, негизинен кимдер айтат экен, кимдер озвучка кылат экен десем, вот Өзгөрүш мырзага окшогон биздин кыран жигиттерибиздин үнү экен да. Билбейм, мен ошо баягы эми бетимден адамдар тааныбайт да. Сүйлөп киргенде эле, "Эй, сен жанагы эмессиңби? Радиодо иштебейсиңби?" деп өзүм сурашат да. Бир жолу мындай кызыктуу окуя болгон. Мен такси чакырдым. Такси чакырып отурсам эле, айдоочу байке айтты да. "Азыр сен чалдыңбы мага?" деди. "Ооба" десем. "Сенин үнүң жанакы радиодо иштеген кишиникине окшош экен" дейт да. Анан кайсы радиодо иштейт десем, Кыргызстан оңдору же Кыргыз радиосу же кайсы бирөөсүндө иштейт. Жок, анда эмес, Мингайл ФМ радиосунда иштейт деди. Мингайлда иштейт деди. Ким экен десем, ал киши деле көргөн эмес экен да. Үнүм деле бар экен. Анан айтат, "Абакиров деген киши бар, ошонун үнүн угуп көрсөң, сеникине окшош" дейт да. Мен айтам, "Макул угуп көрөйүн байке" дейм да. Бир кезде айттым, "Ошол Абакиров менмин" десем, "Ал киши эмеспи" дейт. "Жок, киши, адам, бирок мындай киши эмеспи" деп, ал мындай 40тан өтүп калган адамды элестетиптир да. Ошентип айтып анан, "Мен деле кишимин" дедим да, "Жаныбар эмесмин" дедим. Ошондой окуялар көп болот. Кызыктуу учурлар. Өзгөчө таксиде же болбосо дүкөндөргө кирип калганда, "Сен радиодо иштебейсиңби?" деп дароо сурашат. Мен айттым,
кээде жок деп коем. Билбейм, мен мактанып же болбосо бир нерсени айткым келбейт. Эгер менин оюмча сени адамдар билгиси келсе, анда эмгек кыл болду. Эмгегиңден таансын. Туура. Азыр тилекке каршы бизде ушундай көп, ушундай өзгөчө биздин жаштар кичинекей бир нерсени кылат да анан тоону томкоргонсуп чоң нерсени айтып беришет. Жок, андай эмес. Мен мындай эле да, мындай эле иштерди болуп жүрөм. Хорошо, эң жакшы. Чыгармачылыкка ошол радиого кантип келип калдыңыз? Мисалы, көп эле таланттуу адамдар бар биздечи, Кыргызстанда жаштар бар, ошонун ичинен илинип кала албайт да. Кимдин жардамы менен же өзүңүздүн прямо мындай характериңиз менен келип калдыңызбы? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Негизи менин характерим эң көп жакка батпайт болушум керек. Себеби адамдар менен иштешиш бир аз оорураак болуп калат. Мүмкүн өзүмдүкүн бербегеним үчүнбү. Мен Гал ФМ радиосуна ошол чакыруу менен барып калгам. Үнүң жакшы экен, бизге келип иште дегенинен. Барып ошондо иштеп калгам. Жакшы. Барсам баары кастингден өткөндөр экен, алар баягы канчалык жеңил болгон сайын ошол жердин мындай тамагы таттуу эместей сезиле берет да. Канчалык мээнетиңди кетирип, канчалык мисалы ошол кастингтерге чуркап, кастингден биринчисинен өтүп, экинчисине барып, ушинтип жүрүп, анан ошол жерге иштесең, ошол жердин баркын билип иштейсиң да. Мен мындай кыйын болуп жүргөнсүн да, бирок чынында алар кыйын да, мен эмес, алар кыйын, менин коллегаларым кыйын, себеби алардын баардыгы ошол кастинг аркылуу өткөн, алардын баардыгы эмгек кылышкан. Мени атайын чакырышкан, атайын баргам, анан анча-мынча нерселерди кээде кылгым келбей эле жүрөт да. Эң жакшы. Анан сиз Кыргызстандын кайсыл областынын кулуну болосуз? Мектеп чагын айтып кетсеңиз, жаштык кезде. Мен эме кулун дегенде. Кандай кулун? Дамаслатам. Баласы дейт. Мен эме атам тамашалап койгон турбай, мен ишенип атпайм десе. Мен атамдын баласымын, биринчи айта кетейин. Эме Ыскөл облусунун Ак Суу районундагы Жергез деген айылда 1997-жылы 2-июнда төрөлгөм. Азыр 26 жаштамын. Мектепте 5-класска чейин ошол Көлдөгү Осмон Элебесов атындагы орто мектебинде окугам. Андан кийин 5-класстан кийин Бишкек шаарындагы Абдулла Ганиметов атындагы номер 1-гимназия интернатында окугам. Профлицейде окудум андан кийин 3 жыл. Мен өзүм негизи портноймун профессиям боюнча. Кийимдерди тигем. Дизайнерство жака бир аз жакыныраак болуп кетет. Анан иштегеним радио, телевидение и фильмдерди ошол озвучка кылып акырындан рекламаларды озвучка кылам. Фильмдерди кыргызчага которуп, азыр ошонун аракетин көрүп жүрөбүз. Сиздин дагы бир өзүңүздүн историяңыз улуу урматтуу Чыңгыз Айтматов Төрөкулович окшошуп кетет экен да. Ал негизинен, если адашпасам, ветеринар болчу да, анан жазуучу болуп калган да. Сиз портной болуп туруп, портнойдон чыгармачылык тарапка өтүп кеткениңиз да. Чыңгыз атамдын жолун жолдосом мен үчүн бул сыймык, эгер чын эле окшош болсо. Бирок билбейм, атайын окшоштур. Бул өтө оор нерсе болуш керек. Эгер тагдырдын жазганы болсо, баардыгы боло берет. Эң жакшы. Анан сиз негизинен кимге окшошсуз? Сиздин атаңызгабы же апаңызгабы характер боюнча, мындай внешний вид боюнча? Кебетим, сырткы келбетим апама окшош. Атама кайсы жерим окшош экенин билбейм, бирок мен атама аябай окшошкум келет. Мен үчүн атам менин эң жогорку адам да. Бардык жагынан ошол атаман сабак алгым келет. Мен атамдай ата болгум келет, атамдай адам болгум келет, атамдай киши болгум келет. Мисалы, атамдай ошо эл атамды кандай көрсө, мени дагы эл ошондой көрүсүн каалайм. Эң жакшы.
Анан сиздер канча бир туугансыз, улуусуз? Бул темага келгенде баардыгы таң калышат. Мен өзүм 7 тууганмын. 7 тең эркекпиз. Ого, мен да таң калдым. Мага чейин үчөө, менден кийин үчөө, мен ортончусу. Как говорится, золотая середина. Ушундай. Жакшы. Анан сиз Ысык Көл областында окуп келип туруп, Бишкекте же көптөр эле Бишкекке келсе керек да. Сиз кайсыл жакка келип, кайсыл окуу жайда окудуңуз? 5 класстан кийин ошо Абдулла Ганиметов атындагы 1-гимназия интернатында, андан кийин эле Бишкектен ушул профлицей 18 профлицей. Ала 18 окудум. Жогорку окуу жайда? Эми окуйм деп атам. Мен аны атайын окуган эмесмин. Себеби ошол жердин рамкасына түшүп калбайын, ичине дүйнө таанымымды чоңойто алайын, анан мага керектүүсүн карап окуйм деп. Эң жакшы. Эми окуйм. Мен дагы 9-классты бүткөндөн кийин негизи профессия боюнча банковское дело. Ошону бүткөм дагы, анан как раз Москвага келгем да. Ойлонуп келейин, анан керектүүсүнө УШга тапшырам депчи. Бул деле банковская система болуп атпайбы? Бияктан товарды аласың, бияктан акчаны аласың, бияка кетиресиң. Бул жака. Негизинен, если предпринимательский подход менен караганда, банковский менен Wildberries эки башка тема, чыгармачыл адамдарга бир эле деп эсептеп койсок. Жок. Мен билем ар биринин өзүнүн мындай кандай десем, өзүнүн кыйынчылыктары бар, өзүнүн бөлүктөрү бар. Жада калса менин деле диктор менен диджейдин айырмасы бар. Мен үчүн, эл үчүн анын баары эле бир да. Мен үчүн деле бир болду да. Азыр сиз жакында 30-июлда сиз поэзия кечесине барат экенсиз го. Поэзия кечеси эмне болот дегенге мен түшүнгөн жокмун да. Ошон үчүн сизден сурадым. Поэзия кечеси буга чейин мүмкүн Кыргызстанда болгон чыгар, бирок мындай чоң концерттерде болгон эмес. Биз Кудай буйрса ошол жактан кыргыздын ырларын, кыргыздын акындарынын жүрөгүнөн чыккан калемине таандык ырларды элге окуп берели деп атабыз. Поэзия бул адамдын жан дүйнөсүндөгү сезимдерди ыр аркылуу баягы жагымдуу үн менен адамдардын кулагына жеткирүү. Мисалы айтылат да, ошол ырлар айтылат, ал жактан прозалар болот. Ошондой эле ал жака барсаңыздар жан дүйнөңүздөргө мындай рахат алып келесиздер да, потому что адамдын жан дүйнөсүндөгү нерсенин баардыгын акындар калем аркылуу кагаз беттерине жазып койгон. Жакшы, эң жакшы. Ырларды окуп беребиз. Эми түшүнүктүү болду да мага. Поэзия кечеси эмне экени түшүнүктүү болду. Ошо негизинен эле если жашоону алып караганда баардык эле учур мындай ийгилик болуп кете бербейт да. Кээ бир учурларда мисалы эми орусча айтканда апатия, депрессия деп коет да, бир кыйынчылык учурчу. Ошондой учур сизде качан болгон? Мен азыр деле мен ойлойм, эгер сенде кыйынчылыктар болсо, сенде кандайдыр бир дагы сени мындай тынчсыздандырып аткан нерселер болсо, демек сен тирүүсүң депчи. Эгер булар болбой калса, анда сен тирүү эмессиң. Ошон үчүн булар болуп аткан жакшы. Айтып коет, бизди өлтүрбөгөн нерсенин баары бизди күчтүү кылат депчи. Ошондуктан биз болушунча күчтүү болуп, анан ар тараптуу болгонду үйрөнсөк, мына ошондо өзгөчө биздин жаштар, өзгөчө биздин азыркы келе жаткан муун Кыргызстан үчүн бир сонун жакшы иштерди кылат деп ишенем. Туура, эң жакшы. Анан мындай четкий вопрос берейин. Кээ бир учурда мисалы энергия жок болуп калат го, иштеген келбей калат. Же адамдарды мисалы көргүң келип бир аз эс алгың келип калат да. Мисалы ошол учурдан өзүңүз кантип чыгарасыз ресурсный состоянияга? Билбейм, мени адамдар айтышат көбүнчө мындай адамдарга көңүл бурбайсың депчи. Мүмкүн ошол учурларга кабылып калат болуш керек. Мен жалгыздыкты, анан тынччылыкты көбүрөөк жакшы көрөм да. Себеби жалгыз отурганда өзүң менен өзүң сүйлөшө аласың. Өзүңдүн кемчиликтериңди көрө аласың, өзүңдүн ийгиликтериңди көрө аласың. Бирок мен ийгиликтеримди
деп коем, көзүмдө кичинекей көзүмдө окуп өтөр жанагы немелерди, кемчиликтерди мен өзүм аябай байкайм да. Азыр интервью берип атабыз, мен бул жактан чыгып алып, жанагы жерде монтип айтып койдум, монтип айтыш керек болчу дейм да. Көбүрөөк күлдүрүш керек болчу деп. Эң жакшы. Абдан кызыктуу өмүр сүрүп жатасыз. Дагы bundan да кызыктуураак өмүр сүрөт деп биз ишенебиз. Рахмат. Эми ушул жерден мисалы чыгармачыл адам бул кандай адам да? Ошол жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Чыгармачыл деген мындай чыгаруу да. Бир нерсени чыгаруу да. Мисалы музыканттар бар, акындар бар, сценаристтер бар. Алар чыгарат. Сүрөтчүлөр бар. Жок нерсени, мисалы бул жакта көрүнбөй турган нерсени чыгарат. Бир жакка алчу. Чыгарма. Чыгарма. Бул эмне? Чыгарма. Бул эмне? Отургуч дегендей эле чыгарма. Чыгарылган ал. Бир нерсени чыгаруу. Чыгармачыл адамдар ошондой болот, мындай. Элдин көйгөйүн же болбосо кандайдыр бир жашоосун же адамдын ичинде болуп аткан сезимдерин кармап туруп эшикке алып чыгат да, баарын кылат. Түшүнүктүү болду абдан. Эми ушул жерден сиздин экспертность деп коет го, чыгармачыл тараптанчы, ошого сизге бир азыр практика берели да. Бирок мен эксперт эмесмин, дароо эле айтып коет. Себеби азыр эксперттер көрүп калчу болсо, анда айтат, бул эмне деп атат, Абакиров тигил жакка барып дейт. Макул, анда сиз өзүңүздүн уровеньиңиз менен эле биз айткан нерсени ушул жерден бир мындайча айтканда импровизация кыласыз да, ойлоп табыңызчы. Биз бүгүн молодежный крылонун книжный клуб деген направлениясы бар. Ошонун биз собраниясында отурабыз да. Азыр адамдарды күтүпчү. Анан молодежный крыло бул мисалы адамдар Москвада көп да, жаштар, жумушта иштегендер, студент ошолорду чогултуп, башын бириктирип, бири-бирине жардам берүү деген маани келип чыгат да. И ошол жерден мисалы молодежный крылону канткенде адам бири-бирине кандай отношение кылганда ушул сообщество чоңоет дегенге вот чыгармачылык немеңизди, опытыңызды кошуп туруп бир нерсе создать этип айтып бериңизчи. Мен сурооңузга түшүнбөй калдым. Макул, караңыз. Мындайча айтканда, уюм бар да, жаштардын уюму. И канткенде ошол уюмду чоңойтсок болот. Чоңойтуу боюнча биринчи сиздердин пландарды көрүш керек, алар менен анан бул жагына бул адамдар керек экен деп керектүү адамдарды таап, дагы да болсо болушунча ушул эл алдында жүргөн же болбосо элди алдыга сүйрөгөн адамдар менен көбүрөөк байланыштырып, баягы мен негизи эле ойлойм, ушул жаштар канаты болуп атат да. Булар дагы көптөгөн иш чараларды же болбосо кандайдыр бир жакшы иштерди кылып атат. Ошолорду дагы да болсо чоңойтуп масштабдуу жасаса, албетте биз ойлогон нерселердин баардыгы болот деп. Ошол анан болушунча адамгерчиликтүү болуш керек. Бул айтпасак да белгилүү нерсе. Ошондуктан ар тараптуу адамдарды чогултуп эртеңкиге күйгөн, эртеңкини ойлогон, элди сүйгөн адамдарды башын бириктирүү бул жакшы нерсе. Эң жакшы. Ошондой эле мисалы азыр жаштар канатына өзүңүздүн голосуңуз менен бир мындайча айтканда пожелание айтып кетсеңиз, ушул мен бул телефонго тартып коем. Адамдын канаты жок, бирок элдин жаштар канаты бар. Бул сиздер. Биз сиздер менен бийиктикке учабыз. Андыктан жаштар канаты бар болуңуздар. Охо. Мисалы мага спонтанно ушундай бир сөздөр келбейт да. Сизге келет экен да. Эми албетте 5 жыл деги эфирге чыгам деп бир нерсени жазып, эң жакшы сөздөрдү издеп, монтип жүрсөң, бул эсиңде кала берет. Жок дегенде мисалы бүгүнкү 100%дын 1% калса дагы, жок дегенде 0,1% калса дагы, ошол 5 жылдын ичинде ошол 0,1% 70% барат, же болбосо 60%, 7%, 4% барат дагы, анан бир күнү эсиңде кала берет.
болгону практика бул. Эч кандай сыры жок, эч кандай мындай баягы адамдан бийик турган эч нерсеси жок. Болгону практика эч нерсе жок. Эң жакшы. Анан мен убакытты карап көрсөм, биздин уже бөлүнгөн убакыт аягына келип жатат да. Ошондо азыр жыйынтыктап коелу. Андан жыйынтыктаганга чейин бир суроо бар да. Сиздин алдыга койгон максаттарыңыз, пландарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. 1 жылга, андан кийин өмүр бою койгон пландарыңыз кандай? Негизи мен мурун баардыгын айтып бербөчүмүн, бирок айтпаш керек экен. Кудай буюрса, баардыгы өзүнүн убагы менен болот, анан адамдар өздөрү көрөт убагында. Азыр телефон аялым чалып атат. Барып келейин, сиз айтып бериңиз жолго. Эң башкысы ошол элибизге, жерибизге керегибиз тийген кыргызымдын Кыран мырза айымдарынан болсо экен деген жакшы тилектер бар. Мен өзүмдүкү ошо кыргызымдын Кыран жигиттеринен бири болсом деген оюм бар. Элге, жерге пайдам тийген. Эң жакшы, эң сонун. Анан сиздин мисалы мечтаңыз кандай деп коелу да. Эми мечта болгону ар кандай болушу мүмкүн да. Мисалы өзүңүзгө эмне алгыңыз келет, мындай материальный вещь деп коелучу. Материалдык жактан мен өзүмө эмне алгым келет? Голос жазганга момундай диктофон алгым келет. Силер бере бересиңерби айтсам? Биз бербейбиз. Биз аны заслуживать этишиңиз керек. Тамаша. Если бизге 1 жыл голос менен айтып берсеңиз, молодежь жаштар канатынын официальный голосу болуп туруп, анда сизге бизден белектеп туруп беребиз. Анда жаштар канатын мындай кылалы. Билбейм мен эмне күтөм, бирок силер эмне бересиңер, мен аны сурабайм. Жаштар канатына менин салымым болсун. Эгер ушундай анонстор, жарнамалар же болбосо жаштар канатынын кандайдыр бир иш-чаралар болсо, албетте мен Кыргызстанда жүрүп, кайсыл жакта болсом дагы ошол сиздерге үн жаздырып берейин. Сонун. Ошондо караңыздар, Өзгөрүш мырза өзүнүн салымын кошоюн деп Москва шаарында жашаган кыргыздарга эң чоң салым деп ойлойм да. Чоң рахмат. Сизге да рахмат. Бар болуңуз. Бар болуңуз. Ошондо биздин теле или интернеттен, ютубтан көрүүчүлөрүбүзгө айтып коюңуз пожелание. Ошо менен коштошуп коелу. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар. Эң башкысы жүрөгүңүздөрдө тынчтык, жан жүрөгүңүздөрдө сүйүү, жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун. Анан албетте өмүрүңүздөр, жашооңуздар берекелүү болсун. Сак саламатта болуңуздар. Сиздер менен Өмүрбек Кожекеев жана Өзгөрүш мырза болду. Пока-пока.